Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Акыркы убакта кыргыз-өзбек чек арасы такталып, талаштуу маселе катары Кемпир-Абад суу сактагычы каралып жаткан мал. Ушунун себебинен бүгүн биз коомдук жана саясий ишмер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2-чи чакырылышынын депутаты Тойгонбай Калматов агайыбыздан келип маек курууну туура көрдүк. Саламатсызбы агай? Саламатсыңарбы? Сиз ушул Жогорку Кеңештин 2-чи чакырылышынын депутаты катары көптү көргөн адам катары ушу Кемпир-Абаддын тарыхы боюнча эмнелерди айтып бере аласыз? Рахмат. Абдан актуалдуу суроо болду. Чынында эле бүгүн учурда биздин коомубуздагы эң талаш тартыш маселелерди жаратып аткан учурунда кандуу кагылышууга чейин алып барган маселе боюнча мына биздин сүйлөшүү боло тургандай болуп турат. Мен ушул иштерге катышкан инсан катарында керектүү документтердин оригиналы менен тааныш киши катарында так, анык, чындык, мыйзамдуу информацияны берип коюуну мен да туура көрүп атам. Бирок кыргыз элинде жакшы бир макал бар. Туурасын айтып, тууганыңа жакпапсың деп. Менин бүгүн айта турган сөздөрүм чындыкты каалаган, мыйзамдуулукту сүйгөн, туу туткан инсандар туура түшүнүп кабыл алат деп ойлойм. Ал эми кээ бир жарандарыбыз муну уккусу да келбейт, муну кабыл албашы да мүмкүн. Мага ар түрдүү жарлыктарды тагышы мүмкүн, бирок ал мени кызыктырбайт. Мен өзүм билгенимди, көргөнүмдү, катышканымды ушул сиздерден пайдаланып элге жеткирейин деген ниеттемин. Муну биз тарыхын тактап келсек, мына кабарыңар бар, 1961 жылы КПСстин 21 съезди өткөн. Ошол съездин негизги чордонунда айыл чарбасын көтөрүү, айыл чарбага болгон калктын суранышын, суроосун, талабын толук аткаруу маселеси кызыл жип аркылуу өткөн да. Ошонун ичинде дагы стратегиялык сырье болуп эсептелген ушу пактачылыкты көтөрүү, өндүрүүнү көтөрүү, анын сапатын көтөрүү маселеси ошол документтин чордонунда болгон. Бул съездин чечимдерин ал маалдарда ар бир республика аткарыш үчүн өзүндө иш-чараларды иштеп чыкмак. Негизинен СССРде пактаны өндүргөн, болгондо дагы басымдуу көп өндүргөн бул Өзбекстан болчу. Ошон үчүн бул токтом, бул съездин чечими Өзбекстанга көбүрөөк басым жасашка туура келген. Вот ушул маселенин алкагында 1962 жылы 2 август күнү, августта Өзбекстандын Коммунисттик партиясынын Бородо комитетинин биринчи катчысы Шараф Рашидов, Өзбекстан Жогорку Кеңешинин президиумунун председатели, Совминнин председатели кол коюп, Кыргызстанга кайрылуу жасаган. Кайрылууда ушул съездин чечимдерин аткарууда, айрыкча пактачылыкты өндүрүүнү көтөрүүдө суу маселеси абдан таңкыс болгондуктан, ушу Кыргызстандан агып келип аткан дарыялардын базасында бир суу сактагыч курсак, ошонун негизинде айрыкча мына Фергана долинасындагы өрөөнүндөгү пактачылыктын культурасындагы анын объемунда көтөрсөк болот деп ушуга макулдук сурап кайрылган. Мына Усубалиев өзүнүн эскермелеринде жазат: биз жерди берип койгонго абдан көпкө чейин ойлондук дейт. Себеби бул өтө татаал, өтө тарыхый болгондо дагы көп кылымдарга чейин кетип кала турган маселе болчу. Бирок ойлонуп, действительно съездин койгон маселесин чечиш үчүн мындан башка жол жоктугун эсепке алуу менен биз макулдук бердик дейт. Бул макулдук 1962 жылы 13 сентябрда, мына өзүңөр көргүлө, 2 августтан 13 сентябрга чейин абдан ойлонуп, макулдашып, тийиштүү кишилер менен мындай бир мненияларын изучать этип, анан 13 сентябрь 1962 жылы Кыргызстан Коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин бюросу менен Совминдин биргелешкен жыйынынын токтомун кабыл алышкан. Бул токтом өзү 3 пункттан турат. Номери Анда Фрунзе шаары номер 45/8-Б деген токтом кабыл алынган. Бул токтомдо жана айтканда 3 пункттан турат. Биринчиси ушу Өзбекстандын кайрылуусун текстин менен таанышуу. Экинчи пунктунда жазып атат макулдук берүү. Анан ошону менен бирге Кыргызстандын да кызыкчылыгын ушу суу жагынан болгон баягы таңкыстыкты чечүүдө Кемпир-Абад суу сактагычынан
пайдалану маселеси экинчи пунктта, үчүнчү пунктта Өзбекстанга ошол кабыл алынган чечимдерди Өзбекстандын жетекчилигине жеткирүү деген 3 пункттан турган токтом кабыл алган. Анан бул токтомду Өзбекстанга жеткирүүдө 1962 жылы 26 сентябрда 8 пункттан турган токтомду жиберген Өзбекстандын жетекчилерине. Ал жерде ынча жазылып атат. Мына мен Өзбекстандын Коммунисттик партиясынын жогорку кеңешинин министр советинин биз Кыргызстанга кайрылган каты. Бу жерде Шараф Рашидов баштап кол коюп кайрылып атат да, уруксат сурап. Ал эми жанакы 13 сентябрдагы токтом ал уже биз бердик, маалымат каражаттарында чыкты. Ал эми 26 сентябрь 1962 жылы биздин Кыргызстан Усубалиев менен Болот Мамбетов председатель Совмин бирге кол коюп, мына элекиндей документти Өзбекстанга жиберип атат. 8 пункттан турат. Мына шунун бир 2 пунктун мен түшүндүрмө берип кетейин. Биринчи пунктунда жазылып атат. Кыргызстан Өзбекстанга кайрылганда ушул Кемпир-Абад суу сактагычын пайдалануу менен оң канат, сол канат магистралдык каналдарды куруу, сол канат магистралдык канал 200 километрге чейин чозулуп Сок дарыясына алып барып куюш, анан Сок дарыясында Сок суу сактагычын куруу. Ошонун аркасында Бүргөндү массивинен 8000 гектар жерди освоить этип, мындай өздөштүрүп сууландыруу маселеси. Ал эми ошол эле маалдарда мына оң жактагы канатта магистральный каналды курганда, аны жанакы Жалал Абадка баратканда мында бир перевал бар, топурак белдеген, ошондон ашырып сууну, каналдын суусун ашырып, Сузактын ошол аймагында совхоздо жерди өздөштүрүп совхоз ачуу, Базаргондун районундагы бир топ совхоздорду ачуу, анан аны Тентексайга чейин алып барып кошуп туруп, ошонун негизинде Нокен районунун 5 чарбасы, Айталык, Бирлик, Арал, Кыргызстан, Чоң Багыш, Коминтерн деген чарбалар сууга болгон муктаждыктарын чечүү маселеси каралган болчу да. Ушуну бул жерде көрсөтүп атат. Экинчиси, Кемпир-Абад суу сактагычынын жардамы менен 58 000 гектар жерди сууландыруу, сууга болгон таңкыстыгын чечип берүү маселесин дагы Өзбекстанга коюп атышат. Мына эң акырында айтып атат, Кыргызстан дагы буга өзүнүн салымын кошот, жардамын берет. Себеби бул суу чарба водохранилищасы айыл чарба продукцияларын, айрыкча пактачылыкты көтөрүүдө чоң роль ойной тургандыгын түшүнүү менен кабыл алып, өздөрүнүн чечимдерин мынакей Усубалиев менен Болот Мамбетов кол коюп атат. Эми бул макулдук бергени. Бергенден кийин 1965 жылы 11 декабрда Өзбекстан Министрлер Советинин төрагасы менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Советинин төрагасы биргеликте токтом кабыл алган. Анда да 8 пункттан турат. Ал пункттарда жазылып атат. Мен бул документтин копиясынан карап айтып берейин. Кемпир-Абад суу сактагычынан жана айткандай 58 000 гектар жерди Кыргызстан сууландырыш керек. Анын ичинен 8 000 гектар Бүргөндү массивинен жаңыдан өздөштүрүп, аны да сууландырыш керек. Өзбек ССР андан тышкары 20 000 гектарды сууландырып берүүгө макулдугун берген, муну эске алыш керек. Анан ал жерде жазылып атат, мына ошол документте Ош облусунун аймагындагы Өзбекстандын Керкидүн, Касансай, Андижан суу сактагычтарын куруш үчүн Кыргызстан өзүнүн аймагынан жер бөлүп берип атат дейт. Жер бөлүп берип атат. Так. Ошондо Өзбекстан ал жерде милдеттеме алып атат, 100 000ден 120 000 гектарга чейин Кыргызстандын жерин сууландырып берүүнү мойнуна алып атат. Ал эми Өзбекстан ошондо 240 000 гектар жерди сууландырыш өзүндө сууландырууну пландаштырып атат. Муну элеки биргелешкен токтом мына 2 август 62
11 декабрь 1965 жылы эки мамлекет жетекчилерinin кол коюп кабыл алган токтому. Бирок ушул 65 жылы курулуш башталган. 70 жылы компробат суу сактагычы курулуп бүткөн, эксплуатацияга берилген. Вот 65 жылы ошол компробаттагы калган баягы жерлер, Өзбекстанга өткөн жерлердинге паритеттик негизде Өзбекстан жер бөлүп берип атат. Ал жерлер 4127 гектар жер. Бул кайсы жерлер? Алабука районунан Көксерек деген 1-май колхозу бар эле, анга өзүнчө бара албайсың, Өзбекстан Наманган менен барасың. Вот ошол Көксерекке мен баргам, ал жерге Көксерекке 1307 гектар жер бөлүп берип атат. Аксы районунун аэропортунун жанында Жетиген, Кервен деген айылдарына 571 гектар жер бөлүп берип атат. Нокен району жана айтып кеттим. Ташкөмүр совхозуна 1088 гектар жер бөлүп берип атат. Араван районунун Найман деген айылына 148 гектар жер бөлүп берип атат. Кадамжай районунун Көктал, Пырылдак деген айылдарына 1013 гектар жер бөлүп берип атат. Баарын бириктиргенде жанакы айткандай 4127 гектар жер 65 жылы 1965 жылы берилди Кыргызстанга. Ал жерде уже биздин Кыргызстандын жарандары жашап атат. Аны освоить этти, аны иштетип атат, андан пайда көрүп атат. Вот. А только бир гана нерсе, жанакы курула турган каналдар, магистральный каналдар, ошонун аркасында сууландыра турган, освоить этиле турган, өздөштүрө турган жерлер гана аткарылбай атат. Кыргызстандын жетекчилери Өзбекстандын жетекчилерине кайрылган. Ошол маселени тезирээк чечип бергиле деп. Өзбекстандын жетекчилери биринчи жообу мындай болгон. Ошол сок суу сактагычын каналдарды куруунун проектисин Ленинграддагы проектный институтка берилген. Ошол жерде задержка болуп атат. Ошону бүткөндөн кийин баштайбыз деген. Тиги сок суу сактагычы 1982 жылы бүткөн проектиси, ал эми каналдарды куруунун проектиси 1970 жылдардын этегинде уже бүткөн. Андан кийин дагы Кыргызстанга кайрылат. Мына проекттер бүттү. Эми баштабайсыңарбы десе, Өзбекстан айтып атат. Экинчи жообу. Финансово-хозяйственный Өзбекстандын положениясы бүгүнкү шарты туура келбей атат. Вот биз кичине оңдоп алсак, анан кийин буну баштайбыз деп. Ошону менен 75 жылга чейин барды. 5 жыл уже эксплуатировать этип атат. Кыргызстан пайдаланып 100 000 гектар жерди сугарып турган суу толугу менен Өзбекстанга кетип атат, Өзбекстан пайдаланып атат. Анан 1975 жылы 74 жылдын этегинде Шараф Рашидов баш болгон Өзбекстан жетекчилери СССР министрлер советине кайрылган. Кайрылып, Кемпробат суу сактагычы, анда Анжан суу сактагычы деген, Анжан суу сактагычын Өзбекстандын карамагына өткөрүп бергиле деген сураныш менен кайрылган. Анан Кыргызстандан ошо маалдарда Кыргызстан коммунисттик партиясынын Боордук комитетинин биринчи катчысы Усубалиев Турдахун Усубалиевич, сол менен председатель Сүйүмбаев баш болуп, булар жанакы Кошоев берген данныйларды алып, анан Совминге жазат СССР министрлер советине. Өзбекстан өзүнүн мойнуна алган милдеттемелердин бардыгын толук аткарган жок. Анан конкретно жазат. Мына Левобережный магистральный канал курулган жок. 100 000 гектар жерди сугарышыбыз керек эле. Бул чечилбей калды, себеби каналдар болбогондуктан. Правобережный каналда башталган жок деп бардыгын далилдүү фактылар менен берет. Анан СССР министрлер совети токтом кабыл алыш керек эле, ал токтом кабыл алынбай калып калат. Бул маселе толук аягына чейин чечкиле, анан кийин бул маселеге кайтабыз деп. Ошону менен жер бизде калат. Биздин балансыбызда. Мына бүгүнкү күнгө чейин Кемпробат суу сактагычы Кыргызстандын балансында турат. Бирок аны ошол 70 жылдан баштап эксплуатацияга бергенден баштап только Өзбекстан гана пайдаланып атат. Кыргызстан пайдаланбайт. Ошол менен бирок алар жанагы кайра алмаштырып беребиз деген жерлерди берип койгон экен да. 65 жылы 4127 гектар жерди Кемпробат суу сактагычынын эсебинен берген Кыргызстанга. Буну баары бир чечиш керек деп, мына Ислам Абдыганиевич кызматка келгенден кийин Акаев менен сүйлөшүп, эч кандай кошумча Кыргызстандын кызыкчылыгын чечпей туруп, мына Саламат Аламанов ошондо өкмөттө чек ара маселеси, жер маселеси боюнча бөлүмдүн башчысы болчу. Бул киши өзүнүн комиссиясы менен келип,
мына биздин жогорку кеңештин экинчи чакырылышынын сессиясына келип катышып, ушу Кемпир-Абадты Өзбекстанга өткөрүп беришибиз керек. Өткөрбөсөк бул чоң жаңжалдарды алып келет, согушка чейин алып барышы мүмкүн. Тем более, значит, Өзбекстан бул жерге миллиарддаган сомдорду коротту. Вот шуну өткөрүп бериш керек деди да. Бизге келгенде биз макулдук бербей койдук. Себеби мен тааныштыгым бар эле да. Мен ошондо мына Аламанов любой жерге келип жолукса, диалог курса, мен даярмын далилдеп бергенге. Анан комиссия түзүлдү. Комиссияны мен жетектеп, Сузак районунда, Өзгөн районунда, Кара Суу районунда, анда Советоват болуп калган Кемпир-Абад кыштагы. 2002 жылдын аяк ченинде. Анан барып, тыкыр булар менен жолугушуп, керектүү документтер менен таанышып, анан келип, биз ушундай деп жогорку кеңеште мына бүгүнкү чейин архивдеги документтери бар. 45 депутат менин коллегаларым аны подтверждение кылат. Биз жазып бердик. Поскольку Өзбекстан өзүнүн мойнуна алган милдеттемелеринин толук аткарбастан 30%ке жакын аткарылбагандыктан, бүгүнкү учурда Кемпир-Абадты өткөрүп берүү маселеси преждевременный, муну берүүгө макулдук берилбесин деп тактама, справка жазып, анан жогорку кеңешке бергизип, күн тартибинен алып таштаганбыз бул суроону. Мына жакында Аламанов азаттыктан чыкканда дагы мен жаздым. Сиз 200 адам экенсиз. Анда сиз өткөрүп беришибиз керек. Өткөрбөсөк абдан жаман болот. Кыргызстан мындай болот, тигиндей болот деп коркутканга чейин бардыңыз эле. Биз аны өткөрбөй койдук эле. Эми азыр өзүңүз айтып атасыз. Ой, ал малдарда мынча нерсе аткарылбай калган экен, ошон үчүн биз кайра кайтарганбыз деп. Сиз кайтарбай бизге алып келип, мындай агитация кылып, абдан Өзбекстандын жолун жолдогонсуз деп. Эми бүгүнкү күнү мен ошол маалдагы бизге келген документтер менен мына бүгүнкү өкмөт даярдап, мына 2-3 күн мурун министрлер кол койгон, 2 мамлекеттин министрлери кол койгон. Вот анга чейин 2 мамлекеттин түзүлгөн комиссиялары кол койгон. Бүгүнкү күнү ушу жогорку кеңештин комитети макулдук берип колдоп, жогорку кеңештин сессиясына алып чыгабыз деген документтерди салыштырып көрүп, мен айтып атам. Мурункуга караганда азыр Кыргызстандын кызыкчылыгы жогорку деңгээлде корголгон экен. Мен ошон үчүн муну колдойм. Сөзсүз чек ара маселесинин жаңжалына точка коюш керек деген идеядамын. Кандай? Мына бүгүнкү күнү айтылып атат. 19699 гектар. Мындайча айтканда 19700 гектар жерди Өзбекстан Кыргызстандыкы деп таанып атат. Мунун ичинен талаш жерлер болгон. Алардын бардыгы талаштын токтотуп Кыргызстан жери деп алар мойнуна алып атат. Андан тышкары жаңы жерлерди өткөрүп берип атат. Жаңы жерлер 2481 гектар жер жаңыдан Кыргызстанга өтүп атат. Кайсы жерлер? Мына суунун деңгээлин биз 908ден 900гө түшүрсөк, 1246 гектар жер ошол жерде бошойт. Бул ошол жерде жашап аткан айыл өкмөттөрүнүн жарандары пайдаланат. Андан тышкары 1000 гектар, 500 гектары Сузактан, 500 гектары Өзгөндөн Өзбекстан берип атат. Андан тышкары Өзбекстанга өтүп кеткен 25 гектар жер муну кайрадан Кыргызстанга берип атат. Анан бая 19,5 гектар берилген жерди алар тоже ошону кайрадан кайтарып бизге берип атат. Муну ошонун баарын эсептегенде кайсы жерлер деп суралса, мына мен айтар элем. Эми үчүн 19700 гектар. Гавасай бул жалапкода 2949 гектар жер. Фактически бул жерде кичинекей сомнение болуп атат. 12872 гектар, 12949 гектар деп. Ушунун арасында да анча-мынча мында бир поправка менен. Алабука районунун Көксерек айылынан 105 гектар. Алабука районунун Баястан айылы бул Октябрь совхозунун бир бөлүмү болчу. Кийин мен облус совети жетектеп атканда Баястан менен Коргончо деген 2 отделди кошуп туруп Маданият совхозун түзгөнбүз. Вот ошонун Баястан деген айылынан 212 гектар жер бөлүнүп атат. Аксы районунан Уңгуртоо деген, аны билесиңер. Вот биздикилер барып телевышкаларды коюп алган болчу. Каримов вертолет менен жиберип туруп алардын бардыгын камап алып барып камап койгон жерден анан чыгарып макулдашууга келгенбиз. Бүгүн ошол немени Уңгуртоону Кыргызстанга талашпастан Кыргызстанга өткөрүп берип атат. Бул 35 гектар жер. Кара Суу районунан Акташ деген айылынан 100 гектар жер. Алабука районунун Кара Белес айылынан 25 гектар жер.
бардығы Шаркансай каналынан, значит, примерно 19,5 гектар. Вот бардығын біріктіріп келгенде 19.700 гектар жерді мына беріп атады Қырғызстанға. То есть Қырғызстанның қызықшылығы бұл жерде талаш мәселенді, талаш жерлер дағы Қырғызстанға өтіп атады. Аннан шығар жаңы жерлерді өтіп атады. То есть Қырғызстанның қызықшылығы шешіліп атады. Вот екінші мәселе, суыны қырғызстандықтар пайдалана албай қалған. Азыр айтып атады. 44-тен 4-тен 8-ге комиссия болса, Қырғызстаннан 4-ті, Өзбекстаннан 4-ті, біз 900-ді контролдошуымыз керек, анан ашып кетіш керек емес. Вот суыны біз пайдаланышымызға рұқсат беріп атады. Балық қармағанға, суда қайықмен сүзгенге, суыны насосмен тартып алып, теге өздерінің жерлерін суғарып, айыл шаруа продукциясын өндіруге дағы мақұлдық беріліп, ушул мәселелер шешілді. Мұны Өзбекстанда төменгі палатада премьер-министрі ушул бойынша доклад қылып атканда айтпады. Біз суыны анжан су сақтағышын Қырғызстанмен бірге пайдаланышқа мақұлдық болды, мақұлдаштық. Себебі чегараны тақташ абдан талаш тартышы жаратты. Біз шуңа көндік 900-ға түшіруді. А фактически проектный документ бойынша Кемпироватта су 1 миллиард 750 миллион куб су сақталыш керек еді. Ал эми аянты 5968 гектар болуш керек еді. Егер жанакындай 5968 гектар. Вот. А бұл жанакындай төмөндөгөндө 5731 гектар жер су алдында қалады. Анан жанакы айттым го, баягы көбү өзгөндүктөр баягы митингге чыкканда сураса айтып атпайбы? Жок, үйгө компенсация берген эмес дегенде, булар билбейт да. Булар ал малдарда төрөлүк аты жыты жок болсо керек. Булардын атасы, чоң аталары андай компенсация алган. Кыргызстан жер бөлүп берген. Жанакы көлдүн жээгиндеги айылдарды бөлүп берип, ошол жерден участка берип, алар жанакы Өзбекстан берген компенсация менен үй салып кадимкидей жашап атпайбы? То есть Өзбекстан мындай жанакы магистралдык каналдарды курган, жаңы жерлерди өздөштүргөндөн башка берген убадасын аткарган. Biz аны честно мойнубузга алышыбыз керек. Азыркы ушул келишимдерди кээ бир саясатчыларбы, кээ бир депутаттарбы мындай туура эмес кылып атат, чыккынчылык кылып атат деп атат да. Абдан туура маселе көтөрүп атасың. Мен да жүрөгүм ооруйт ушуну алып. Мен ошол азыр каршы чыгып аткан жаштарды экиге бөлөр элем. Бириси ошо сен айтып аткан оппозиционерлер, алар билет. Алар билет. Бирок билмексенге салып атайын чыгарып атат. Ал эми көпчүлүк жаштар билбейт. Себеби баштарынан өткөн эмес, муну менен тааныштыгы жок. Ошон үчүн алар баягы белимчидей тигилердин айтканын псевдо патриот катарында колдоп, жанакынтип митингге чыгып, ар түрдүү адамдарды обзывать этип, колдогон депутаттарды чейин чыккынча тигиндей мындай деп. Турмуш өзү көрсөтөт. Максаты эмне анда? Турмуш өзү көрсөтөт. Ким чыккынчы, ким мамлекеттин, элдин патриот экендиги. Мына бүгүнкү күнү эгер алар айтып атпайбы? Берип койдук дейт. 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, анан кийин сөз Тажикстандагыдай бизде да жаңжал болот деп. Именно биз чегараны тактап 100% чечип алсак, эч кандай жаңжал болбойт. Эгер биз ошону чечпесек, анда действительно жаңжал болот. Бул согушка чейин алып барышы мүмкүн. А эмне үчүн деп атпайсыңбы максаты? Ушуну пайдаланып, ушу Кемпироватты пайдаланып, өздөрүнүн рейтингин көтөрүш, популизм менен заниматься этиш, анан кийин мамлекетте стабилдүүлүккө доо кетириш, элди бөлүш. Вот ушул оппозициянын негизги максаты. Мына көрсөтүп атат кагазды. Мен ошонго мындай бир тактама киргизип коеюн. Да, 1975 жылы Сүйүнбаев жанакындай талаш тартыш болгондон кийин кол коюп СССР министр советине жибергенден кийин булар айткан, Кыргызстандын Ош облусунун аймагындагы территория ошол бойдон сакталат деп. Анан буларда жазылып калыптыр. Өзбекстан өзүнүн чегарасында сакталат. Бул Сүйүнбаев ким эле анда? СССР министр советинин төрагасы беле, антип жазгыдай. Республиканын төрагалары, мейли биринчи секретарь болсун, мейли Совминин представитель болсун, анын статусу Москвадагы Совминге караганда намного төмөн болчу.
тагдырды Москва чечкен. Андай деп Кыргызстандын премьер-министри жазганга укугу жок. Өзбекстан мынау чегараменен, Ош мынау чегарамен. Муну бөлө турган СССР Министер Совети, анын чечимин бекитип бере турган СССР Жогорку Советинин президиуму. Только ушулардын прерогативи болгон. А муну көп бая советтик структураны билбегендер, ал жердеги ар бир мамлекеттик кызматтын статусун, субординациясын түшүнбөгөндөр, вот ушуну айтып атат. Жок, ал мындай кылган. Туура эмес ал. Аны СССР Министер Совети гана чечкен. Эгерде биздин Усубалиев, ошол Сүйүнбаев ушу доводдорду келтирип, далилдүү фактыларды келтирип, азырынча өткөрүп берүү туура эмес болуп калат деп өздөрүнүн пикирин, сунушун бербегенде, мүмкүн СССР Министер Совети Өзбекстанга өткөрүп берип койот болчу. Анан жанакындай далилдүү фактыларды келтиргенден кийин айтылды. Өзбекстан өзүнүн милдетин аткарсын толугу менен. Анан бул вопроска кайтып, анан кийин чечилет деп ошол боюнча калып калган. Эми карап тур. Кээ бирлер айтып атат, арендага берилген деп. Ушулар түшүнөбү аренда деген эмне экенин? Арендага бериш үчүн өзүң буюмуңду бересиңби? Же мамлекет бир субъектисин береби? Анда мындай деп жазылат. Арендага берилет, мононча жылга, монондай шарттар менен дейт. А бир да документте аренда деген сөз жок. Анан Усубалиев өзүнүн китебинде дагы, мына мен келтирген оригиналдын копиясында дагы жазылып атат. Ош облусунун аймагындагы Өзбекстандын Керкидан, Касансай, Андижан суу сактагычтары деп Өзбекстанда экендигин принимать этип атабыз. Аны мындай бир кабылдап атабыз. Биз ортодо эки өлкөнүн ортосунда жаңжал кылып, согуш чыгарып, кан төгүштүн ордуна биз мындай азыркы Өзбекстан жетекчилеринин мындай көз карашынын абдан демократичныйлыгын пайдаланып, биз анча-мынча өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды чечип алыш керек эле, мына чечтик. Ушулардын бардыгын суммировать этип келгенде, мен айтам, азыркы өкмөт, азыркы биздин бийлик туура жолдо баратат. Ошол келишимге президенттер кол коюш керек. 100% Өзбекстандын мамлекеттик чегарасы, Кыргызстандын мамлекеттик чегарасы такталып, делимитация, демаркация болуш керек. А бүгүнкү Тажикстан менен болгон мамилебизди эске алып, мен бир дагы макалда айткым келет. Эгерде дейт, сага эки доочу бир келсе, ажалыңнан жеткени дейт. Эгер биздин мамлекетибиз Тажикстан менен чечпей туруп, Өзбекстан менен дагы ошондой деңгээлге түшүп калсак, анда Кыргызстан не только ал жеринен эмес, башка да чоң жоготууларга кызыкчылыгын алдырып коюуга мүмкүнчүлүк түзүлүп калат, шарт түзүлүп калат. Анан дагы бир депутаттар айтып атат, муну мораторий объявить этип, кийинки жылдыралы деп. Мейли жылдыралы. Эмнени утабыз? Абсолютно эчтекени утпайбыз. Эмне үчүн? Себеби Өзбекстан компроматты мына 60 жылдан бери пайдаланып келатабы? Пайдалана берет. Кыргызстан ала турган пайданы ала албайт. Сууну пайдалана албайт, бара албайт. А сууну Өзбекстан бербейт. А эгерде биз алабыз десек, анда Россия менен Украинадай жаңжалга барышыбыз керек, согушка. То, что бизге таптакыр болбой турган нерсе. А эгерде кандайдыр бир пайдалуу нерсе чечиле турган болсо, анда моратория. А моратория деген сөз азыркы бүтүп калган ишти токтотуу деген сөз. Мына жанакы айткандай дагы бир жолу кайталап коеюн. Министрлер, тышкы иштер министрлери кол койду. Өзбекстандын жогорку кеңеши, төмөнкү палатасы мыйзам чыгарып аткан, жактырды 3 чтенияда кабыл алды, макулдугун берди. Кыргызстандын комитети уже экинчи жолу макулдугун берип атат. Мына эртең бүрсү күнү жогорку кеңештин сессиясында каралат. Ушундай бышып калган, жетилип калган маселени кийинкиге калтыруунун кандай кереги бар? Муну только либо келечекти көрө билбеген, түшүнүгү жок, или кастык менен гана айтышы мүмкүн. Эгерде элиңди сүйсөң, мамлекетиңди сүйсөң, андай сөз чыгыш керек эмес. Наоборот, тезирээк ушуну ишке киргизип, так анык чечип алганга аракет жасаш керек. Мен мына ушул багытта иштеп аткан мамлекеттин жетекчилерине ийгилик каалайм, оомат каалайм, элибизге тынччылык, аманчылык, и башка мамлекеттин эли менен камыр жумур жакшынакай ынтымакта жашашын каалайм.